адамдын жалкоолугу ушунчалык күчтүү, өтө пайдалуу нерсени айта турган болсоң деле, бир аз ашыкча күч жумшаш керек болсо, ошол нерсени кылбай кое берет. Ошон үчүн мен сизге бүгүн өтө оңой, бирок өтө пайдалуу болгон бир сунуш айтам. Ошону аткара турган болсоңуз, пайдаларын санабай эле коеюн, өтө көп. Эң негизгиси жаштыкты сактап калат, организмди жашартат. Ушул мен айта турган сунушту аткара турган болсоңуз. Ал эмне деген сунуш? Бир жагынан алып караганда өтө жагымсыз, башка жагынан алып караганда пайдалуу. Ал кандай сунуш десеңиз, кадимки эле пиязды кабыгын сыйрып салып туруп, майда кылып турайсыз, бир дана эле пиязды. Анан каалаган эле бир идишке салып, 1 литрден кем эмес болгон. Анан үстүнө толтура кайнак суу куябыз дагы, аралаштырып туруп, үстүн жаап, капкак жабасызбы, эмне жабасыз билбейм. Анан сыртынан бир чүпүрөк менен ороп коесуз. Кудум баягы айран уютабыз го, ошол сыяктуу кылып эле. Бирок өтө көп чуулгаштын кереги жок. Мисалы, бир чарчыкты эле ороп коебуз дагы, 1 сутка күтөбүз. 1 суткадан кийин, 24 саатта 1 сутка алабыз жана муну түгөнгөнгө чейин ар жолу тамактанганда 1 стакан орточо, болбосо андан азыраак ичип турасыз. Тамак жеп бүткөндөн кийин ар жолу. Мисалы, 1 литр даярдап койгон болсоңуз, ал 3-4 жол тамактанганга жетет. Мисалы, саар жейсиз, жегенден кийин ичип аласыз. Обедте жегенден кийин ичип аласыз, саатынан кечинде. Анан эртеси күнү саакка жетиши мүмкүн. Түгөнүшүнө ушул нерсени кайрадан башка даярдап коюш керек. Болбосо күндө иче бербей, 2 күн ичип, 1 күн эс алып. Ушул нерсени сынап көрүң, пайдасын өзүңүз эле байкагандан кийин токтотпой колдонуп жүрүп каласыз. Бирок пияздын жыты, даамы жагымсыз болуп кыйнашы мүмкүн, көнүп алганга чейин. Көнгөндөн кийин кыйналбай каласыз.